Салам достор, бүгін біздің Айтматов райондық мамлекеттік администрациясында 2024 жылдың жиынтығын шығарған коллегия болып өтті. Коллегияда ошо Айтматов районунун 2024 жыл ичиндеги социалдык-экономикалык өнүгүүсү, андагы жетишкен ийгиликтер боюнча маалыматтар угулуп, коллегиянын экинчи бөлүгүндө ушу жыл мыктыларын сыйлоо иш-чарасы болуп өттү. Жыл мыктыларын сыйлоо иш-чарасын алкагында ошо Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Мирбек Сатыбалдиевич Акынбеков Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын отличниги төш белгиси менен дагы сыйланды. Андан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясынын 2024 жылдын 17 ноябрында өлкөнүн бардык аймактарында болуп өткөн жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо өнөктүгүнө өзүнүн жигердүү активдүүлүгү менен катышкандыгы үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын дагы ардак грамотасы менен сыйланды. Ал эми азыр биз сиздер менен чогуу биргеликте ошо райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Мирбек Сатыбалдиевичтин куттуктап, бир-эки ооз жакшы сөздөрүн укканы келдик. Сизди бүгүнкү мамлекеттик кызматтын отличниги, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын ардак грамотасын алышыңыз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Бул канча жылдык эмгек, канча жылдык тер, маңдай тер, ушул жөнүндө айтып берсеңиз, канча жылдык эмгегиңиздин акыбетин айтып, ушу бүгүнкү күндө мамлекеттик сыйлыкка ээ болуп атасыз. Бул сыйлык биринчиден абдан кубанычтуу болду. Мамлекеттик кызматтын отличниги төш белгиси бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата берилди. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынан бул чын айтсам күтүүсүздөн болду. Бул ардак грамотаны күткөн эмесмин, бирок бүгүнкү жыйынга ылайыктап атайын ушул район БШКнын райондук өкүлү арнага келиптир. Учурдан пайдаланып ушул эмгекти баалап ушул ардак грамота жана отличник наамдарын берип аткан тараптарга терең ыраазычылык билдирем да. Бул эмгектер үчүн чын айтсам отличникти алуу үчүн 10 жылдан ашык мамлекеттик кызматта иштөө талап кылынды. Ушул 2014 жылы тагыраак айтканда 2014 жылдын 25 июнунда ушул мамлекеттик кызматка биринчи болуп орношуп иш кызмат кылып баштаганбыз. Мына ошондон бери иштеп келатабыз. Ушул жерде бир кызмат ордунда, бир мамлекеттик администрацияда ушул ар 2-3 жыл сайын кызмат ордун алмаштырып, жогорулап иштеп келдик да. Ушул мен ойлойм, эми ар ким баягы өзүн мактабайт, бирок ошондой болсо дагы, бирок биз ушул районубуздун өнүгүшүнө, кандайдыр бир деңгээлде ушу мамлекетибиздин өнүгүүсүнө кошуп жаткан салымыбыз, андан тышкары ушул мамлекеттик кызматтын ичинде дагы мындай активдүүлүктү көрсөткөндүгүбүз дагы ушундай нерселер менен баалап берилди деп эсептейбиз да. Рахмат. Бүгүнкү күндө биздин облусубуздун аймагында 4 район 1 шаар бар. Ушу 4 район 1 шаардын арасындагы эң жаш аппарат жетекчилеринин катарын толуктайсыз. Анын ичинде биздин райондогу 72 000 калктын ичинен ушул кызмат сизге буйруганы, бул дагы да болсо биздин мамлекетибиздин жаш кадрларга өзгөчө көңүл буруп аткандыгы, аларга жакшы бир шарттар түзүп берип аткандыгын айгинелейт. Бул кызматка келгениңизге канча жыл болду? Ушурда сиздин сурооңуздан кийин ушул бир ыраазычылык болгум келди. Ошо ала таамада ыраазымын. Ушундай мисалы жаш убакытка карабай ушу аппарат жетекчи болуп калганына. Буга да салым кошкон инсандар бар. Мына ошол эле мурунку райондук администрациянын жетекчилери ушул жерде баягы иштеп атабыз, кызматта нары бери чуркап жүрөсүң, ошол эмгек үчүн дагы жогорку кызматтарга иште деген мындай сунуштарын берип келген. Анан ошонун негизинде биз баягы өзүбүз аракеттерибизди көрүп, конкурстук негизде ушул аппарат жетекчи кызматка 2021 жылы келгенбиз. 3 жыл. 2021 жылы ушул август айында келдик. Ушул 3,5 жылдын тегерегинде убакыт болду аппарат жетекчи кызматын аркалап атканыбызга. Анан азыр бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү дээрлик жаштардын дээрлик көпчүлүгү жогорку окуу жайлардан билим алышат. Дээрлик көпчүлүгү, анын ичинде көпчүлүгү 80-90% ал аталган окуу жайларды бүтүшөт. Анын ичинде мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызмат, юридикалык тармак, экономикалык тармактардан билим алышат. Бирок алардын дээрлик бир 15-20% гана аталган тармактарда эмгектенишкен болсо, калган көпчүлүгү миграцияга кетишет же да башка бизнес чөйрөсүнө кетишет да. Бул жерде сизди мамлекеттик кызматта кармап турган эмне? Мамлекеттик кызматта кармаганы бул биринчи кезекте эле ушул үй бүлөдөн болот экен. Биринчи берилген тарбиядан, ата-энеден. Ата-энем да ошо учурунда тагыраак айтканда атам мамлекеттик кызматтарда иштеген. Анан
ошол мага багыт берди. Ушул жаш студенттик кездеримде ушул мамлекеттик кызматка иштеш керек, окуу, билим ал, билим алсаң баягы жумуштарың жеңил болот, билимдүү инсандай эл кадырына ээ болосуң, өзүң балдарыңа да тарбия бергенде жакшы болот деп мындай атам ушул багыт берген. Анан ошол берген тарбиялардын алкагында баягы биз кызматка жаңы келгенде чын айтканда айлыктар 4000, 3000 болчу. Мен 2014-жылы Газпром компаниясынан бул жака кызматка которулуп келгем. Ал жакта айлыктар 20 000, 30 000 тегерек болчу ал кезде эле. Анан бияка келгенде ошо бир топ эсе аз экен да. Бирок ошого карабай иштеп келдик. Мына чынын айтканда 2021-жылдан баштап айлык акы көтөрүлүп, биз күткөн айлыктарды мамлекет тарабынан колдоо алып берди. Учурдан пайдаланып ушул президентибизге дагы ыраазычылык билдирип кетем. Садыр Нуркожоевичке 3 эсе айлыгыбызды көбөйттү. 200%-тен ашык дагы болгон айлыктар бар. Мурда мисалы 10 000 алып келсе, азыр 30 000, 40 000 айлыкка чейин алып калды. Эми негизгиси бул жерде баягы каражат айлык маселеси эмес, именно биздин ушул мамлекеттик кызматка өзүбүздүн кызыгуубуз биринчи эле ушул тармакта иш кылсак экен, айылыбызга колдон келсе, айылдан ашсак районго, райондон ашсак облуска кызмат кылсак деп. Анан мен баягы ушул бирден бир жашоодо аткарып кете турган өзүмдүн пландарым бар. Ушул жумуштарды ушул мамлекеттик кызмат аркылуу ушу элге бир аз кызматтарын кылып кетсем деген оюм бар да. Рахмат. Ушул суроону эмне улай, жаш ашу мамлекеттик кызматкерлерге же болбосо мамлекеттик муниципалдыктар чөйрөсүндө иштесем экен деген бир кыялданган жакшы бир аруу тилек максаттары бар жаштарга кандай сунуш пикирлериңиз бар? Албетте эң биринчи кезекте билим алыш керек, анан кызыгуу болуш керек. Кызыгуу болбосо баягы ата-энелер муктаж кылып окутуп, окушуу, иштесин, мындай болсун деген менен жана сен жогоруда белгилегендей эле учуру келгенде ал кызматты таштап башка тармактарга же болбосо миграцияга же бизнеске кетип калышы мүмкүн экен да. Эң биринчи ушу билим алса, ошол билимин артынан кууп ушу мамлекеттик кызматта иштеп, анан бир түшүнүк болуш керек ушу жашоодо бир мамлекетке дагы бир кайсы бир бөлүгүн жашоонун арнап ушу элге кызмат кылып иштеп кетиш керек деген бир адамда ушундай бир түшүнүк болуш керек. Ошонун аркасы менен иштей бергиле деп айтмакмын. Мамлекетте иштесең ушул эч убакта мындай бааланбай калбайсың. Ар бир нерсе могу окшоп учурунда бааланып, сыйлыктар тапшырылып, андан тышкары өзүңдүн үй бүлөңө, келечегиңе көп мындай камкорлуктар көрүлүп турат мамлекет тарабынан. Ошондуктан баардыгыңарды мындай мамлекеттик кызматка ак ниет, адилет кызмат кылууга чакырып кетем. Рахмат. Анан баарыбызга маалым болгондой эле быйылкы жыл өтүп кеткен 2024-жылы биздин өлкөбүздө Кара Кыргыз автономиялык областынын түзүлгөнүнүн 100 жылдыгы болду да. Анан ошо Кара Кыргыз автономиялык областынын негизги түзүүчүлөрүнүн бири ошо Касым Тыныстанов, Жусуп Абдырахманов, Ишенал Арабаев, өзүнүн эле аталарыбыздын Төрөкул Айтматовдор ошо так ушул сиздин курак экен да, 35-тен 40 жашка чейинки куракта ошо мамлекеттүүлүк түптөйбүз деген демилгелүү бир иштерди жасашып, бирок жалган жала менен атууга кетишкен экен да. Анан азыр сиз областтык деңгээлде же республикалык деңгээлде эмес, өзүңүз иштеп аткан Айтматов районун 5 жыл жана 10 жылдан кийин кандай көрөсүз, кандай элестетесиз? Албетте, бир кезде ар бир нерсе салыштырмалуу болот экен да. Бир кезде ойлоносуң, ошол инсандар, жана сен белгилеп кеткен инсандар ушул 33-35 жаштарында репрессияланып, анан атууга кеткен экен да. Анан чын айтканда алар ушул мамлекетти элге башка тараптан кыйноолор болгондо ошого карама каршы туруп элин коргоп, мамлекеттүүлүктү түптөйбүз, биз улуу кыргыз мамлекетин курабыз деп өздөрүнүн ой пикирлерин билдиргендиги үчүн, ачык тайманбай айткандыгы үчүн ошондой жолго барышты да. Анан ошол жашында биз ошондой нерсени кыла алабызбы, кыла албайбызбы, биз да ошентип айта алабызбы, айта албасак дагы кайтабы мурда мындай кызматыбыз менен иш жасайлы деп аракет кылып келатабыз. Анан менимче акыркы 3 жылда жакшы иштер жасалып атат. Буга чейин болуп көрбөгөн жумуштар жүрүп атат. Мисалга ала турган болсок, ушул мамлекетте мына энергетика тармагында ар бир райондо, башка райондорду билбейм, бирок Талас областынын ичинде ошо бардык эле райондордо мына ГЭСтер, кичи ГЭСтер курулуп баштады. Буга чейин ал иштердин баары токтоп келген. Ушул жер маселеси,
свет маселеси, сатып алуу маселеси ушулардын негеринде токтоп келген ушул суроолордун алкагында. Андан тышкары жол маселелери мына мамлекеттик кызматкерлерге шарт түзүү максатында мына мамлекеттик ипотекалык компаниялар мына акыркы 2 жылда не деген баягы ылдамдык менен жүрүп атат. Мына кече жакында эле президентибиз 510 квартиранын күрүчүн ушул жергиликтүү жарандарыбызга тапшырып атат. Мына бизде дагы ал маселе ишке ашкан турат. 1,5 гектар жер райондон бөлүнүп берилди. Кудай буйрса эмки жылы ишке ашат. Андан тышкары мына газ маселеси, кыскасын айтканда айыл чарбасы болобу, башка тармак болобу 10 жылдан кийинки же 5 жылдан кийинки аймагы ушул темпте эгер кете турган болсок, бир топ өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп калабыз деген үмүт бар. Айыл чарбасында мына сапаттуу малдарга дыйканчылыкта болсо бул жогорку түшүмдүүлүккө жетип, биз дагы мындай экспортко чыккан, жалаң эле импорт менен жан бакпаган мамлекеттердин катарынан, ошондой райондордун катарынан чыгабыз деген үмүтүм бар. Чоң рахмат. Дагы бир акыркы сурообуз болсун. Сиз сөзүңүздө айтып кетпедиңизби, алдыдагы 5 жылдык, 10 жылдык пландарым бар депчи. Алдыдагы ушу мамлекеттик кызмат тармагында кандай алгылыктуу иштерди алып барсам экен деген пландарыңыз бар? Бул ар бир адам өзү жашоого максат коюп жашаш керек, план коюп жашаш керек. Ошол планга жараша иш аракеттер түзүлөт экен да. Мен дагы эл катары ошо өзүмдүн да максатым, пландарын коюп келатам. Ушул кийинки кадамдар ушул өзүмдү ушул айыл чарба тармагын районубуздун астыга жылдырсамбы деген ниеттерим бар. Ошол жана белгилеп кеткендей эле ушул районубуздагы ушул малдардын санына эмес, сапатына көңүл буруп, дыйкан фермерлерибизди ушул алдыңкы дыйкан фермерлердин катарына киргизүүгө мамлекеттен жеке өзүмдүн колуман келишинче жумшап, ошол тармакка жетсем дейм. Андан тышкары ушул мына биздин районубузда эң көп төгүлгөн төө бурчак, облус боюнча эң көп эгилет. Ошол төө бурчак тармагындагы жаңы сортторду алып келип, ушул түшүмдүүлүктүн жогорулатып, андан тышкары ушул сугат тармагында сугат системасын башка түрлөрүн киргизсекпи деген дагы ойлор бар. Тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу, андан тышкары ушул фасолду өндүрүүдө башкача бир методдорду киргизүү пландарыбыз бар, ыкмаларыбыз. Ошолорду ошо акыркы кийинки жылдарда ушу азыр айыл чарба департаментине сунуштадым. Кийинки жылдарда киргизип кетсекпи деген. Ошондой эле курулуш тармагында дагы бир канча проектилерди тартып, ушул мамлекет азыркы күндө курулушту аябай колдоп аткан кези, акча каражатын өз убагында бөлүп, мурда токтоп калган курулуштардын баары алдыга жылып, ушундай болуп атат. Анан биз дагы ушул районубузда жетпей аткан социалдык объектилерди, проектилерин даярдап, ушул мамлекетке сунуштап, ушул элибизге бир жагымдуу социалдык шарттарды түзсөк деген пландар бар. Жакшы ой пландарыңыз бар экен. Ушунун баары ишке ашып кетсин буюрса. Ошо дагы сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү алган сыйлыктарыңыз сиз үчүн чек болбосун. Жогоркудагы мамлекеттик сыйлыктарга жол салган ийгиликтүү сыйлыктардан болсун. Урматтуу достор, биз бүгүн Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Акынбек Мирбек Сатыбалдиевичтен чакан маектешүү болду. Бул жетекчини баса белгилеп айта турган болсок, Кыргыз Республикасынын жаштар жөнүндө мыйзамында 35 жашка чейинки жарандарыбыз жаш деп эсептелинет. Бүгүнкү күндөгү биздин районубуздагы эң жаш жетекчилердин катарын толуктаган жетекчибиз Мирбек Сатыбалдиевич менен баарлаштык. Мындан ары дагы биз ошо район аймагындагы жаштар менен ар бир тармактын, ар бир ишкерлер тармагындагы мамлекеттик муниципалдык кызмат чөйрөсүндө иштеген жаш кадрлар менен, жаш жетекчилер менен дагы да маектешүүлөрдү улантмакчыбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.